Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү маанайыңар жакшы болсо, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен бүгүн тууранды сөздөрдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн өтөбүз. Балдар, силерге белгилүү болгондой, биз мурунку сабагыбызда тууранды сөздөр эмне экендигин өткөнбүз. Демек, эсиңерге салсак, тууранды сөздөр бул жандуу же жансыз заттардан чыккан үндү, табышты, добушту, кыймылды, элести, көрүнүштү туурап, окшоштуруп көрсөткөн сөздөр тууранды сөздөр деп аталат экен. Анда эмесе мисалдарды келтирели. Мисалы, балдар, жандуу жана жансыз заттардан ар кандай үндөр чыгат. Мисалы, китепти партанын бетине ыргытсак, тарс, турс деген үн чыгат. Мына ошол үндү биз кандайдыр бир сөз менен жазып аташыбыз керек. Демек, биз аны тарс, турс деп сөздөр менен атадык. Демек, бул тууранды сөз болот. Дагы бир мисал, лампочка жарык деп күйдү. Демек, ошонун күйгөнүн жарык деген сөз менен атап алдык. Бул тууранды сөз болду. Андан тышкары шак-шак, чыйк, канаттуулардан чыккан чыйк деген үн, зуу, мисалы, зуу деп жаныбыздан бир аруу өтүп кетсе, анын үнүн зуу деп биз тууранды сөз катары кабыл алдык. Карч-курч, кобур-собур жана башка сөздөр тууранды сөздөр болот. Тууранды сөздөр түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сөздөр бир эле сөздөн турат. Ал эми татаал тууранды сөздөр эки же андан ашык сөздөрдөн турат экен. Мисалы, жөнөкөй тууранды сөздөргө мисал келтирели. Айбек бырс күлдү. Демек, бул жерден Айбектин күлгөнүн туурады. Демек, бул бырс деген сөз тууранды сөз болуп эсептелинди. Апам эшикти шак эттире ачты. Шак деген сөз бул жөнөкөй тууранды сөз. Бир эле сөздөн турду. Ал эми татаал тууранды сөздөр эки же андан ашык сөздөрдөн турат экен. Мисалы, столдогу чака калдыр-кулдур жерге кулады. Бул жерден калдыр-кулдур деген чаканын кулаганын бизге туура берип атат. Демек, бул татаал тууранды сөз болду. Эки сөздөн турду. Чагылган жарк-журк этти. Жарк-журк деген сөз татаал тууранды сөз. Анткени эки сөздөн турду. Балдар, эми татаал тууранды сөздөр өз ичинен 3 топко бөлүнөт экен. Биринчиси эки сөзү тең маани берүүчү. Мисалы, кыйкылдап, куйкулдап. Кыйкылдап деген сөз дагы маани берет, куйкулдап деген сөз дагы маани берет. Күр шар. Мисалы, агып жаткан суу күр шар этти десек, күр деген дагы, шар дегени дагы маани берет экен. Экинчиси эки сөзүнүн бири гана маани берүүчү. Демек, бир эле сөзү маани берет, калган бирөөсү маани бербейт. Шарп-шурп, чаң-чуң, бултуң-султуң. Бул жерден шарп дегени маани берет, шурп дегени маани бербейт. Мисалы, чаң деген маани берет, кандайдыр бир чаң нерсе, чуң дегени маани бербейт. Бултуң деген маани берет, мисалы, бултуңдап калыптыр дейбиз, а султуң дегени маани бербейт. Үчүнчүсү болсо эки сөзү тең маани бербеген сөздөр. Эки сөзү тең маани бербейт, бирок экөө тең катар келгенде бир маани билдирет. Мисалы, жал-жал. Айнура жал-жал карады. Ызың-кызың жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Демек, балдар, бүгүнкү тема баарыңарга түшүнүктүү болсо, биз кезекти көнүгүү иштөөгө берели. Номер 102 көнүгүү окуп чыгып, текстти көчүрүп жазгыла. Жөнөкөй жана татаал тууранды сөздөрдү тапкыла. Астын карандаш менен белгилейсиңер. Биринчи сүйлөмү мен окуп берейин. Арс этип, асылган иттин үнү бек турганды чалкасынан түрткөндөй болду. Демек, бул жерден тууранды сөздү таап, астын карандаш менен сызып, үстүнө жөнөкөй болсо ж дейбиз, татаал болсо т деп жазабыз. Демек, бул жерден иттин үнүн туураган сөз арс деген сөз. Бул жөнөкөй тууранды сөз. Калган кийинки сөздөрдү дагы дал ушундай кылып талдайсыңар.
Номер 103 көнүгү. Төмөнкү жөнөкөй жана татаал тууранды сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Татаал тууранды сөздөрдүн бөлүнүшүн аныктагыла. Мисалы, шалдыр-шулдур, шак-шак, карс этип, күрс-күрс этип, лак-лак, каак-каак. Ушул сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Эми үйгө тапшырма, балдар. Төмөнкү сүрөттөрдү карап, тууранды сөздөрдү катыштырып текст түзгүлө. Жаратылышты көрүп жатасыңар, эшикти көрүп жатасыңар. Суу жээгинде отурган итти көрүп жатасыңар. Жаратылышта аккуулар сүзүп жүрөт. Бактарактар турат, желектер желбирип атат. Андан кийин эң акыркы сүрөт китептер тизилип турат. Демек, ушул сүрөттөрдү катыштырып чакан текст түзөсүңөр. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.